Саясатчылар, бийлик, окуялар, тагдырлар. Салам радиосунда ачык микрофондо байланыш күтөбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар жана биздин YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Эфирде ар жуманын 5-шемби күнү эфирге чыгуучу ачык микрофон түз берүүсү. Бүгүн биз Баткен облусунун аймагындагы ишкердикти колдоо аракеттери тууралуу сөз кылабыз. Ал үчүн студиябызга Жия бизнес ассоциациясынын алдындагы ишкердикти колдоо борборунун бизнес консультанты Дастан Турдуевди чакырганбыз. Алдыда ишкердик чөйрөсүндөгү иш аракеттер тууралуу сөз болмокчу. Биз менен болуңуздар. Саламатсызбы, Дастан мырза? Студиябызга кош келипсиз. Алгач ушул ишкердикти колдоо борбору Баткен облусунда качан ачылды эле, эмне максатта ачылды эле, ошол жөнүндө кыскача маалымат берип өтсөңүз. Саламатсыздарбы? Эфирге чакырганыңыздарга чоң рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр, угуучулар. Баткен ишкердикти колдоо борбору ошол Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун каржылык колдоосу менен Баткен Жия бизнес ассоциациясынын алдында 2019-жылы апрель айында ачылган. Ошондон бери иш алып баратат. Бул жерде 4 кызматкер иштейбиз. Ошол ишкердикти колдоо борборунун координатору, андан кийин мен бизнес консультант, андан кийин юрист консультант, анан финанс консультант болуп 4 кызматкер иштейбиз. Биздин кызматыбыз жана биздин ишибиз эмнеге багытталган? Биздин ишибиз негизи ишкердик кылып аткан инсандарга жана ишкер болом деген бардык Баткен облусундагы жарандарга арналган. Аларга биз биринчиден консультациялык жардам беребиз. Башкача айтканда ошол ишкердигин баштайм дегенде, ишкердигин өнүктүрөм дегенде, бизнес боюнча болсун, юридикалык маселелерде болсун, финанс маселесинде болсун, ошондой консультацияларды беребиз биринчи кезекте. Андан кийин алардын ишкердик маданиятын, ишкердик билимин, ишкердик сапатын жогорулатыш максатында аларга тренингтерди, семинарларды, жолугушууларды, тажрыйбасын жогорулатыш үчүн тажрыйба алмашууларды, ушундай сыяктуу иш-чараларды өткөрөбүз. Башкача айтканда, биздин бүт болгон кызматыбыз ошол ишкерлерди өнүктүрүүгө, аларга каражат таап берүү, алардын ишкердигин жакшы бир деңгээлге чыгарууга арналган. Андан сырткары биз мындай акылуу да кызматтарды көрсөтөбүз. Мисалы үчүн бизнес план жазып берүү, же болбосо гранттык шаблондорду толтуруп берүү, бир документтерди, юридикалык документтерди, же болбосо ОСО жаңы ишканаларды ачуу боюнча бүт мындай кете турган документтерин, келишимдерди түзүү боюнча ушул сыяктуу ишкерлерге өтө керектүү кызматтарды берип келебиз. Мына жогоруда сиз айткан алардын билимин жогорулатуу, каражат табуу, ошондой эле ишкердик боюнча кеңештерди берүү кызматыңыздар булар акысыз жүргүзүлөт, Ооба, көбүнчөсүн акысыз. Анан кечиресиз, тренинг, мисалы үчүн консультациялары негизинен көпчүлүк түрдө акысыз. Биздин бардык кызматтарыбыздын 90% ашыгы акысыз. Бир 10%га жакыны гана акылуу кызматтар. Консультациялардан сырткары жана акылуу кызматтар, мисалы үчүн семинар, тренингтердин дагы көпчүлүгү баягында биз көптөгөн партнерлор менен, долбоорлор менен, өнөктөштөр менен иштешкендигибизге байланыштуу ошол тренингтерди, семинарларды бекер уюштурабыз. Андан сырткары дагы мындай узкий направление деп коет, мындай кыска, мындай өтө пайдалуу билимдер болсо, анан кызыккандар болсо, аларга өздөрүнчө дагы баягындай акылуу кызмат, акылуу семинар, тренингтерди уюштурабыз. Же болбосо Бишкектен, Оштон атайын чакырылган тренерлер, же болбосо эксперттер келип кала турган болсо, же болбосо аларды атайын чакыра турган болсок, алардын ошол жок дегенде бекер чакырсак дагы алардын жол кирээ жана башка чыгашаларын төлөөгө мындай акча жыйнашыбыз, то есть эме кылышыбыз мүмкүн да. Түшүнүктүү. Жогоруда сиз айттыңыз, ошо 3 жылга чукул убакыт болуп калыптыр сиздердин борбордун ачылганына. Алгачкы натыйжаларыңыздар байкалып атабы? Биздин аймактын ишкерлердин активдүүлүгү кандай болуп атат? Ооба, бизге ачылганыбызга 4-жыл аяктап атат. 2019, 2020, 21, уже 22-жылда аяктап атат. Буюрса 4 жылдын ичинде
биз жылына жок дегенде 500-600 ишкерге кызмат көрсөтөбүз, консультация беребиз. Анан алар менен ар кандай долбоорлорго катышып окутабыз, тажрыйбаларын өнүктүрөбүз. Эгерде мындай жыйынтыктарга келе турган болсок, конкреттүү жыйынтыктарга келе турган болсок, биз 2020-2021 жылы ошол Европа коопсуздук кызматташтык уюму менен 3 долбоорду өзүнүн ошол гранттык долбоорлорду, ишкерлерди колдоо максатында, айым ишкерлерди жана чек арадагы ишкерлерди колдоо максатында 3 долбоорду башынан аяк, башкача айтканда аларды тандап алуу турунан аларды окутуп, аларга кызмат көрсөтүп, аларга ошол жабдыктарын алып берип, андан кийин алар жабдыктарды кандай иштетип атат, ошолор боюнча да мониторингдерди жүргүзүп, 70ден ашык ишкерге жардам көрсөтүлдү. Андан сырткары дагы бизге консультацияга кайрылган бардык ишкерлерге баягындай максаттуу түрдө жардам беребиз. Айта берсе көп ишкерлерибиз биздин консультациялар менен, биздин жардамдар менен пайдаланып көптөгөн ишканалар ачылды, көптөгөн ишканалар өстү. Мисалы үчүн Европа реконструкция жана өнүктүрүү банкы менен тыгыз кызматташуубуздун негизинде былтыркы жылдын эсебинен 3 ишкер 10 000 евролук грантка ээ болду, консультациялык грант. Андан кийин быйыл дагы бир 7-8 ишкерге ошол мындай тандап алынды, алар менен иштөө принциптери аныкталып атат. Андан сырткары дагы 10 000 евродон, 10 000 доллардан грант алган ишкерлерибиз бар. 6%, аз пайыздуу 6 миллиондон кредит алган ишкерлерибиз бар. Ишкердигин жаңы баштап жакшы бир деңгээлге жеткизип кеткен ишкерлерибиз бар. Негизи алар боюнча айта берсе өтө сөз көп. Анан алар боюнча да өзүнчө бир чоң эфир боло турган нерсе да. Анан жалпысынан биз ошондой иш алып барабыз. Баягы көп нерсе бизден эмес, ишкердин өзүнөн көз каранды да. Себеби эгерде ишкер өзүнүн көйгөйүн айтпаса, өзү баягындай ошол биздин консультацияга же жардамга муктаж экендигин айтпаса, билдирбесе, биз ага эч кандай жардам бере албайбыз. Андан сырткары билдирип эле койбостон чогуу аракет кылып, ушул маселелерим бар эле, ушуну чечип бергиле, ушундай билимге ээ болушум керек, ушундай мени окуткула деп өздөрү кайрылып, же болбосо биз дагы өзүбүздү баягындай реклама кылып айтып келебиз. Кайсыл жерде болбосо биз ушундай сиздерге даярбыз, ачыкпыз, келиңиздер, жардамдан колдонуп калыңыздар деп айтабыз. Ошондо колдонгондор негизи өтө жакшы жыйынтыктарга жетишип атат да. Аял ишкерлерден жыйынтыкка жетишкендер өтө көп. Сиз жанакы айтып кеттиңиз го, мындай тенденция кандай деп. Бизде ошол ишкерлер жылдан жылга мындай ишкердик билимдери жогорулуп атат, акыл эстери, ишкердик маданияты күчөп атат, ишкердик кылуу боюнча жөндөмдөрү күчөп атат, ошол ийгиликтери жакшырып атат. Азырынча ошол Баткен облусунан чыгып, Кыргызстанга дагы керек болсо жакынкы өлкөлөргө товарларын экспорт кылып аткан ишкерлерибиз бар. Биз менен чогуу консультация алып, ошол биз менен чогуу иштешкен ишкерлерибиз өтө эле көп. Биз мисалы үчүн бир айда жок дегенде бир 50-60 ишкер менен көрүшүп, алар менен консультация кылабыз. Анан кээ бир ишкерлерибиз бир айда 3 жолу, 4 жолу чейин кайрылган ишкерлерибиз бар. Тез биз менен иштешип турган ишкерлерибиз бар. Маселен, ошолордун арасында айым ишкерлер, аял ишкерлер көп элеби? Аялдардын арасында ишкердикке кызыккандар. Бизде мисалы үчүн статистика, биздин өзүбүздүн отчетторубуз бар. Ай сайын быйылкы жылдын эсебинен мисалы бизде азыркы ушул тапка, жылдын башынан ушул тапка чейин 450дөй ишкер консультация алды. Алардын 50% аялдар, даже 50% кичине көбүрөөк ошол кайрылгандар аялдар. Ал эми 50%га жетип жетпеген эркектер болуп атат да. Аялдардын ушул ишкердикти өнүктүрүү аракетине кандай баа бересиз? Алар бул багытта кандай мындай жыйынтыктарды көрсөтүп атышат? Негизи аялдарга ишкердик кылыш өтө кыйын. Эмне үчүн? Эмне үчүн дегенде, мисалы үчүн тоскоолдуктар көп да аялдарда. Үй бүлөдө бала чакасы болушу мүмкүн,
Кээ бирөөлөрдө мисалы үчүн үй бүлөлүк түшүнбөстүктөр болушу мүмкүн, ата эне жагынан, кайын журту жагынан тыюулар болушу мүмкүн. Ошого карабастан биздин аялдарыбыз азамат ошол ишкердикке, айрыкча бизде аялдар, бизге кайрылгандардын мындай көпчүлүгү аялдар, ийгиликке жеткен аялдар көп, мындай кичине тырышчаагыраак болуп, анан бир нерсени айтсаң тезирээк кабыл алып, тезирээк аракет кылып ишке ашырганга аракет кылышат да. Ошол себептен бизде Баткен облусу боюнча ишкердик кылып, биз менен чогуу өскөн аялдарыбыз толтура да. Аларды көп санасак болот. Мисалы үчүн Лейликтен, Кулундудан, мисалы үчүн Баткендин өзүнөн, Кадамжайдан, Кызылкадан ушундай аялдарыбыз толтура да. Жакшы, рахмат. Анан жогоруда сөзүңүздө белгилеп өттүңүз, мындай ири көлөмдөгү ушу насыяларды жумшап, ошо ишкердиктерин өнүктүрүп атышат деп. Мындай учурларда мындай кандай десем, кооптонуулар болот албетте. Өтө бул ири көлөмдөгү акчаны ушу бизнеске жумшап аткан адам ойлонбой койбойт дегендей мүчүлүштүктөр кеткен учурлар барбы жокпу? Мындай кыйынчылыкка дуушар болгон ишкерлерге кандай колдоолорду көрсөтөсүздөр? Азыркы учурда ошол биз менен иштешкен, ошол жана сиз айтып аткандай чоң көлөмдөгү акча алган ишкерлерибизде баягындай кыйынчылыктар, аларды төлөө боюнча кыйынчылыктары жок, Кудайга шүгүр. Эгерде кандайдыр бир кыйынчылыктар болсо, биз тез арада көмөктөшүп, ошол кыйынчылыгынан чыгуу, көйгөйүн чечүү максатында биздин команда толук иш алып барабыз. Себеби мындай жоопкерчилик бекер болсо дагы, бирок жоопкерчилик деген маселе бар. Ал ишкер канчалаган жумуш орун түзүп атат, мамлекетибизге, элибизге, жерибизге канчалаган салыктарды төлөп, канчалаган пайда келтирип атат. Ошону эске алып, биз ошол ишкерлердин ошол жанагы сиз айтып аткандай чоң проблемаларын, чоң көйгөйлөрүн тезирээк чечип бергенге аракет кылабыз да. Вот ошон үчүн Кудайга шүгүр азыр андай ишкерлерибиз жок, бирок жанакы чек ара кырдаалында гана жабыркап калган ишкерлерибиз бар. Биз алар менен дагы иш алып барып атабыз. Аларга консультация берип атабыз, юридикалык консультация берип атабыз. Бизнесин өнүктүрүү, кайра бизнесини калыбына келтирүү боюнча иштерди алып барып атабыз. Эми атын атайын келсек, мисалы үчүн Аксай тоок фермасы менен тыгыз иштешип атабыз. Андан сырткары Лейлектин эски оочу интернационал айылындагы ишкерлер менен, Кулундудагы ишкерлер менен, Баткендин Көк Таштагы өзүнүн ишкерлери менен тыгыз иш алып барып атабыз. Буюрса ушул алардын ишкердигин мындан дагы өнүктүрүүгө, тез арада калыбына келтирип тим болбостон ошону мурдагыдан дагы жакшыраак кылып өнүктүрүүгө мындай аракет кылалы деп атабыз. Жакшы. Ишкердиктин кайсы багыты Баткен облусунда өнүктүрүүгө мындай ыңгайлуу да? Приоритеттүү багыттары деп кайсын айтсак болот? Жеңил өнөр жайбы, же болбосо айыл чарба продукциясын кайра иштетүүбү, кайсы багыттары? Негизи Кудайга шүгүр биздин баягы ишкерлерибиздин мындай ой сезими, потенциалы өтө күчтүү. Кайсыл гана багытта болбосун алып кете турган ишкерлерибиз өтө көп. Ошого карабастан сиз айткандай мындай приоритеттүү жол болсо, биз тезирээк өнүп кете турган приоритеттүү багыттарыбыз биринчи кезекте айыл чарба продукциялары, анан аларды кайра иштетүү, аларды өндүрүү. Чынын айтыш керек, бизде айыл чарба баягындай жерибиз ошол мындай жазыбыз жакшы, мындай узун күн тиюу убактысы узун болгондуктан бизде мөмө жемиштердин көп түрү өсөт. Ошого байланыштуу мисалы үчүн бизде көп мөмө жемиштердин түрүн өстүрүп, аларды мисалы үчүн жөн эле сырье түрүндө сатып эмес, арзан баада аларды кайра иштетип, бир даяр продукция, өнүм кылып, керек болсо Өзбекстан, Тажикстанга гана эмес, керек болсо Европа мамлекеттерине, чыгыштын өнүккөн өлкөлөр Японияга чейин жеткиргенге биздин потенциал бар. Бул жакта мындай кылына турган иштер өтө көп. Аларды баягындай даяр продукцияга айландыруу боюнча бизде дагы, эгерде ошондой иш кылам дегендер болсо, бизде дагы көптөгөн идеяларыбыз бар, сунуштарыбыз бар. Буну негизи чыгаруу өтө кыйын, экспортко бир продукцияны чыгарыш өтө кыйын. Ошондой болсо дагы потенциалы бар ишкерлер болсо,
алып чыгам деген ишкерлер болсо иштешкенге даярбыз. Андан сырткары бизде Баткен облусунда кызмат көрсөтүү тармагы өтө өнүккөн. Кызмат көрсөтүү жана тамак аш, тейлөө кызмат көрсөтүү. Ошонун ичинде ошо тамак аш, анан мисалы үчүн сулуулук салондору, жеңил машиналарга кызмат көрсөтүүчү жайлар, ошого окшогон күнүмдүк турмуш тиричиликке керектүү ошондой кызмат көрсөткөндөр, анан соода тармагы бизде соода саттык. Бул ишкердиктин мына өндүрүшкө караганда мындай жеңилирээк жолу окшойт. Ушул тейлөө кызмат көрсөтүү чындыгында жакшы жолго коюлуп атат деген сөзүңүзгө кошулам. Өндүрүш тармагыбыз аксап калган жокпу? Негизи өндүрүш тармагыбыз аксап калган. Буга эми себептерди, күнөөлүүлөрдү издештин эми негизи кереги жок. Ошондой болсо дагы өндүрүшүбүздү азыр дагы өндүрүштү өнүктүрүү максатында дагы бардык жактан колдоолор, баягындай аракеттер болуп атат. Эми өндүрүш дегенде бизде биринчи ошол кайра иштетүү тармагын кичине жандандырып, облус боюнча ошондой иштер болуп атат. Анан таза өндүрүш же болбосо токен, баягындай оор өндүрүштөр бизге тилекке каршы эсептелүү эле ишканалар бар. Анан негизи биз баягы айта кетишибиз керек, биз негизи иштешкенибизде биз кичи, микро, мындайча айтканда кичи жана орто бизнес менен иштешебиз да. Себеби биздин жардамга айрыкча ошолор муктаж да. Ал эми чоң ишканалар, чоң жанагы чоң өнөр жайлар менен биз иштеше албайбыз. Биздин компетенциябыз деле жетет, бирок алар биздин жардамга муктаж болбой калышы мүмкүн да. Мамлекеттик колдоолорго көбүрөөк муктаж болсо керек. Мамлекеттик колдоолорго көбүрөөк муктаж, же болбосо баягындай башында ишти баштап атканда кимге кайрылам деген ишкерлерге көбүрөөк жардам беребиз, аларга туура жолду көрсөтүп, өнүктүрүп, кандайдыр бир деңгээлге жеткирип туруп, биз дагы башка бирөөлөргө өткөрүп беребиз да. Чоң ишканалар менен иштешкен баягындай өзүнчө уюмдар бар. Ошолорго өткөрүп беребиз да. Демек, мисалы үчүн ишкердикке кызыккан жаран биринчи кезекте ошо көбүрөөк акча топтогонду ойлонот да. Мисалы үчүн акчаны топтоп алгандан кийин кайсы ишкердикти кылсам мындай оңой жолго салсам болот деген ишкерлер сиздерге барып кайрылып, акысыз кеп кеңештерди алып ишкерлигин баштаса болот да. Кайсы жерге барып сиздерге кантип кайрылат? Сиздердин Борбор Баткен шаарында элеби же облустун аймагында? Сиз өзүңүздөрдүн даректер жөнүндө да маалымат берип кетсеңиз. Азырынча биздин борборубуз ошол Баткен шаарында жайгашкан. Облус боюнча иш алып барабыз. Башка жактарга өкүлчүлүктөрүбүз жок. Мындай борборлор Кыргызстанда 5 эле жерде бар азырынча. Баткен облусу, Ош облусу, Жалал Абад облусу, Талас облусу жана Ысык көл облусунда. Ал эми Нарын облусунда бир гана өкүл иштейт. Ал эми өзүбүздүн Баткендеги дарек боюнча айта кете турган болсок, Баткен шаарындагы Нургазиев 10 дареги боюнча иш алып барабыз. Ал жерде ошол болжол менен ошол Баткен таң газетасынын редакциясынын алдында Көрк деген Көрк жарнак агенттиги бар, ошонун имаратында турабыз. Кадимкидей эле ошол биринчи күндөн жума күнгө чейин саат 9-дан кечки саат 5:30-га чейин иш алып барабыз. Кызыккандар болсо, биздин өзүбүздүн жеке баракчаларыбыз бар, Инстаграмда, Фейсбукта, ишкерликти колдоо борборунун баракчалары бар. Кайрылса болот, телефондон деле кайрылса болот. Биздин номерге эгерде эме болсо 774 номерди айтып кетсек болот. 774 68 86 86. Ошол номерге дагы байланышып, кандай жардам керек, же болбосо эмне максатта иш алып барып атат, же кандай ишкердикти баштайын деп атат эле, же кандай көйгөйлөрү бар, кыскасы кандай гана ишкердикке тиешелүү маселелер болсо бизге чалып билдирсе, эгерде менин мисалы үчүн мага тиешелүү эмес юридикалык суроолор болсо, анда мен кесиптешим юрисконсультантка, же болбосо бухгалтерия жагындагы маселе болсо, анда кесиптешим финанс консультантка жолдоп, ошол эгерде үчөөбүзгө тең тиешелүү маселе турган болсо, анда үчөөбүз чогуу дагы чечип бергенге аракет кылабыз. Ошол жергиликтүү өндүрүштү колдоо жаатында кандай иштер жүрүп атат? Мисалы үчүн ошо 4 жыл аралыгында сиздерге кайрылып, сиздер менен бирге ошо ишкердигин өнүктүрүп келаткандар, алгачкы продукцияларын чыгаргандардын
аракети кандай болуп атат да, ушул элибизге кандай продукциялар чыгып атат бүгүнкү күндө биздин Баткендин ишкерлеринен? Негизи Баткенден мындай ишкерлерден өндүрүш тармагында болсо кондитерлик тармак жакшыраак өнүккөн башка тармактарга караганда. Ошо кондитерлик тармакта иш алып барган ишкер аялдарыбыз, ишкерлерибиз байланышып, ушул жанакы аларга биз жабдык алып берүү боюнча алардын ошол өндүрүп аткан продукциясын көбүрөөк көлөмүн чоңойтуу максатында, алардын сапатын жакшыртуу максатында, аларды баягындай бир брендтен же болбосо бир аттын астында иштөөнүн үстүндө дагы иш алып барып атабыз. Андан сырткары ошол Баткенден чыккан дагы кээ бир өндүрүмдөр бар, мисалы үчүн Нукура, Данека, ошол ишканалар менен дагы мындай колдон келишинче жардамды бергенге аракет кылып атабыз. Булар айыл чарба продукциясын айыл чарба продукцияларын кайра иштетүүчү ишканалар. Бирок эми баягы өндүрүш тармагы дагы мындай чоң проблемасы, бул жерде өндүрүш тармагында эки чоң проблема бар. Бул сырье деген маселе бар. Сырьелордун бирдейлиги, сырьелордун жетиштүүлүгү, көлөмү аз болуп атабы? Негизинен аз же болбосо кымбаттап кетип, мисалы үчүн өрүк же 2 жыл 3 жыл болбой калып, болсо дагы кымбат болуп, ошонун айынан баягы бизде өрүк менен иштеген ишкерлерибиздин көпчүлүгү ушундай бир баягы өтө мындай кыйын абалга туш келди да. Ошол себептен жанагы биз айткан кээ бир ишканалар азырынча убактынча ишкердин токтотуп турууга туура келип атат. Анан экинчиси, аларга баягы өндүрүш үчүн баягындай каражат көп кетет да. Алардын жабдыктары кымбат. Анан бир эмени көлөмдү чыгарыш үчүн, мисалы үчүн кичинекей нерсени идишин заказ кыла турган болсо, аны 100 000 деп, 200 000 деп заказ кылыш керек. Себеби эгерде аны азыраак заказ кылып кое турган болсо кымбат болуп калат. Ошол себептен баягындай өндүрүштө жабдыктарына дагы, сырьесуна дагы, келе турган ошондой сырьелоруна дагы өтө чоң сумма акча көп кетет да. Ошол себептен баягындай Баткенде бул өндүрүштү өнүктүрүү кичине кыйыныраак. Себеби бизде баягы элдин саны аз, баягындай чыгуу мүмкүнчүлүгүбүз азыраак. Бирок ошого карабастан мындай аракет кылып күрүчтү, өрүктү жана башка мөмө жемиштерди, айыл чарба продукцияларын өндүрүшкө салып, жакшы бир көлөмгө чыгаруу аракеттери болуп атат да. Анан мисалы үчүн ошол сырье маселе болуп калып атат деп аттыңыз. Мисалы ошо сүт азыктарын иштеткен ишкана барбы Баткенде? Же облустун аймагында бир экөө болуш керек. Ошолор дагы менимче ошо ишмердүүлүгү мындай жанданбай калды окшойт да. Ушулар дагы мисалы үчүн ошол сырьену дагы өндүрүш үчүн кошумча бир фермаларды биринчи кезекте ошол өздөрү фермаларды түптөп, анан кийин ошол өндүрүш ишканаларын түптөп кетсе, менин оюмча ушундай ишкердиги мындай өнүксө керек эле деген ойду айтат элем да. Бул багытта ушундай комплекстүү түрдө иш алып барган ишкерлерибиз жокпу Баткенде же барбы? Негизинен андай ишкерлерибиз жок. Сиз негизи туура айттыңыз. Комплекстүү иш, баягындай айыл чарба продукция же болбосо өндүрүш бул комплекстүү иш да. Жанагы сырьену сиз айткандай өздөрү даярдай турган болсо, жанагы сүт ферманын эле эмесинде сүт бизде кымбат, 50 сом, 60 сом турат. Башка, мисалы үчүн башка облустарда 30 сомдун тегерегинде да, 25 сом, 30 сомдун тегерегинде. Ошол эле алыска барбай, Ош облусунда сүттүн баасы бизге караганда 15 сом, 20 сомго чейин арзан да. Маселен, ошо сүт багытындагы малдарды сатып алса, бул алар үчүн бул эмне үчүн сүт кымбат дегенде, бизде биринчиден жайлоолорубуз тар. Жайлоолорубуз же алыс, баягындай же жайлоолорубуз биздин мындай тоолорубуздун баягындай таштуу тоолор дагы жайыт маселеси өтө курч да. Ал эми башка облустарда болсо жайыт кеңири, анан жайыттары жакын, чөптүү болгондуктан аларда баягындай малды кароосу арзаныраак турат да. Ошон үчүн ал жерде сүттүн баасы дагы арзан да. Бизде болсо ошо чөп маселеси, мисалы үчүн уйдун сүттүүлүгү чөптөн көз каранды болгондуктан бизде чөп дагы, башка нерсе дагы кымбат дагы. Ошол себептен айла жок сүттүн дагы баасы кымбат да. Мындайча айтканда, биринен бири баягындай куралып отуруп,
ушундай баа келип чыгат да. Анан сүт кымбат деп эле отурган ишкерлер баягындай аны дагы чечкен ишкерлерибиз бар. Чындыгында мына бизде Кадам жайда дагы сүт иштеткен ишкерлерибиз бар. Бирок башка жактарга салыштырмалуу мындай көлөмү аз, анан бир продукциялардын эмеси дагы аз да. Башкача айтканда биз 100%га жакын эле ошо сүт азыктары башка жактан келет. Ал эми баягындай үйдөн чыккан сүттөр, үйдөн чыккан айран жана башка нерселер алар эми базарларда мындай кымбатыраак маада сатылат да. Ал эми мындай чоң ишкердик кылып өндүрүш кылган ишканаларыбыз тилекке каршы ошо сүт боюнча жок да. Өндүрүлгөн продукцияны сатууда ишкерлер кандай иштеп жатат да? Мисалы, сиз айткан кондитердик цехтерден өндүрүлгөн азыктар, un азыктары ошол эле аялдар арасында мисалы жеңил өнөр жай жакшы жолго коюлуп келатат. Ушул өндүргөн продукцияларын сатууда ишкерлер кандай иштеп жатат? Негизи мурда биз ишкердик колдоо борборун жаңы ачканда бизге кайрылгандар өтө аз болчу да. Анан биз атайы барып, өздөрүнө барып, жерине барып, келгин мындай консультация сатуу боюнча мынтип сатсаң жакшы болот. Жөн эле мындай чачып эле сата бербей, аны бир упаковка кыл. Упаковка жөн эле упаковка кылбай, мындай көркөмдүү бир логотип ойлоп таптагы, ошонун аркасына мындай чаптап, мындай көзгө когоз көрсөтсөң, анан же болбосо ошол сен айтайын деген ошол экологиялык таза деп атасың. Анан мен товарым, менин ошол өндүргөн продукциям сапаттуу деп атасың. Ошону далилдеген бир нерселерини этикетка кылып чаптап, ушинтип саткыла деп жерине барып кеп кеңештерди берет элек да. Мындайча айтканда выездный консультация деп коет. Биз ошол чыгып консультация берет элек да. Азыр Кудайга шүгүр ушинтип кайрылгандар көп. Ошондой болсо дагы баягы сатууда бизде негизи проблема көп. Сиз айткандай көпчүлүгү ойлошот, мен өндүрүп эле койсом өзүнчө сатылып кетет деп ойлойт да. Аны сатуунун дагы жолдорун билиш керек, кантип туура сатса болот. Себеби бул жерде базар деп коет, базарда сөзсүз түрдө атаандаштар болот. Сөзсүз түрдө ошол атаандаштарды жеңип чыгуу үчүн ошол сатуу боюнча дагы билим керек да. Анан ошол сатууну жолго коюу боюнча ишкерлердин өндүргөн продукцияларын тезирээк жана жогорку баада сатуу боюнча дагы бизде ар кандай тренингдер, семинарлар болуп келет. Анан эгерде баягындай чынында ошол биз айткан, биз көрсөткөн жолду басабыз деген ишкерлер болсо, аларга биз консультация берип, алардын ошол сатуу боюнча дагы иштерин алдыга жылдырууга даярбыз. Бирок көпчүлүк учурда бизде баягындай ишкерлерде баарында эле эмес, кээ бирөөлөрүндө баягындай ойлор бар. Мен эми 10 жылдан бери ишкердик кылып атамын. Демек мен эч нерсеге муктаж эмесмин деген ишкерлер бар да. Жок, андай эмес. Себеби баягы өзүңүздүн өндүрүштү мыкты билсеңиз да мүмкүн сатуудан аксайсыз. Жаңы технологиялар деген бар, конкуренция деген бар. Сиздер бир кадам койгучаңыздар, сиздер бирөөлөр 10 кадам коет. Ошол эле бизде Кыргызстандагы эң чоң менмен деген компаниялар дагы мисалы үчүн Алайку, Шоро болобу, Куликов торто болобу, бардыгы консультанттарды жалдап, атайы ар бир тармак боюнча керек болсо сырттан ошо консультанттарды жалдап, аларга өтө чоң суммалардагы акчаларды берип, ишкердигин өнүктүрүп, чоңоюп жүрүшөт да. Ал эми биз кичинекей ишкерлерге жардам берип атканда көбүнчөсү бекер болуп аткандыктан ушуну негизи пайдалансалар өтө жакшы болот эле да. Демек, ар бир эле ишкердигин чектебеш керек. Андан ары өнүктүрүп, кеңейтип, жумуш орундарын түзсө элге пайда, салык төксө мамлекетке пайда дегендей, туура. Дагы бир суроо бергим келип турат. Ушул миң көргөндөн бир уккан, миң уккандан бир көргөн артык дейт эмеспи? Ошо кеп кеңеш алса дагы, окуса дагы ушул башка бир өнүккөн ишкердикти көрүп, ушул тажрыйба алмашуу дагы ишкердикти өнүктүрүүгө жакшы өбүлгө болот деп ойлойм да. Ушул ишкерлерди тажрыйба алмашууда кандай колдоолорду көрсөтүп атасыздар? Өтө жакшы суроо болду. Ишкерлер менен тажрыйба алмашуу максатында мисалы үчүн ЖИАнын өзүнчө бир программасы бар, Study Tour деп коет. Андан сырткары биз дагы ошол Европа
реконструкция жана өнүктүрүү банкы менен биргеликте ишкерлерге мисалы үчүн бул жылы Ошко алып барып келдик, Кызылкайга алып барып келебиз. Жакында буюрса дагы программабыз бар. Ушул айда жетишип калсак ушул айда ошол 20-30 ишкерди сиз айткандай ошол өздөрүнүн кызыккан тармагы боюнча Ош Жалал Абад облустарындагы күчтүү делген ишканаларга алып барып көрсөтүп, алар боюнча ачык суроолорун берип, кызыккан суроолорун берип, башка мамлекеттерге чыгуу мүмкүнчүлүгүңүздөр барбы? Ооба, албетте, башка мамлекеттерге дагы былтыркы жылдан Өзбекстанга чейин алып барып, ошол ишкердигин өнүктүрүү боюнча тажрыйба алмашуулар болду. Бул боюнча мисалы үчүн ЖИА бизнес ассоциациясы деги эле Өзбекстан эмес, бүткүл дүйнө жүзү боюнча бир жылда жок дегенде 5-6 ошондой иш-чараларды уюштуруп келет да. Ал эми мен ЖИАнын Баткен ЖИАнын сотрудниги баягындай кызматкери болбогондуктан бул боюнча так эмени билбеймин, цифраны билбейм, бирок жылына мисалы үчүн эпидемия гана кичине тоскоол болду. 2020 жылы гана болбоду андай эмелер, андай тажрыйба алмашуулар. Ал эми 2021 жылы дагы азыраак болду. Быйылкы жылдан болсо көп эле ошондой иш-чаралар өтүп атат да. Рахмат сизге, биздин жамаатыбыздын атынан чоң ыраазычылык билдиребиз. Студиябызга келип ушул ишкердик чөйрөсүндө аткарылып жаткан иштер тууралуу маалымат берип кеттиңиз. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Рахмат сиздерге дагы. Урматтуу радио угуучулар жана биздин YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, эфирде ачык микрофон түз берүүсү болду. Аны мен Чолпон Бердикулова алып бардым. Эскерте кетсем, бүгүнкү биздин берүүбүз Баткендеги ишкердикти өнүктүрүү аракеттери деген теманын жүрүшүндө болду. Бизде конокто ЖИА бизнес ассоциациясынын алдындагы ишкердикти колдоо борборунун бизнес консультанты Дастан Турдуев болду. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча саламатта болуңуздар.